Саламатсыңарбы? Апасы канча жаштасыз? 24 жаштамын. 24 жашта. Балаңыз? Балам 5 жашта. 5 жашта. Эмне жалып кылып келдиңер? Эмне даттануу болуп келдиңер? Жөтөл. Так. Ай сайын жөтөлү кайталанып эле. Канча убакыттан бери жөтөлөсүңөр? 1 жыл болуп калды. 1 жыл болуп калды. Ар бир кайсы айда больницага барып көрүнөсүңөр? Айдын башында же аягында сөзсүз түрдө жөтөл. Эмнелерди аласыңар? Мен амписилин алам, ошол больницага жазып берген бардык дарыларды уколдорду алабыз да. Бир аз жакшы болот, уколдор. Уколдон ошол укол алганда жакшы болот. Жакшы болуп чыккандан кийин бир кайра 15 күндөн кийин, бир айдан кийин сөзсүз кайталанат. Да, кайталанат. Ушинтип 1 жылдан бери баланы антибиотик берип атасыңар. Деги эле антибиотикти, урматтуу мекендештер, илгери антибиотикти эгерде ушундай эле бир необходимый болсо 1 жылда бир, болбосо 2 жылда бир алынат деген гана өзү нормасы ошол да. Эми мына сиздер угуп атасыздар, ар айда, ар 2 айда бир антибиотик алат экенсиңер. Бала басканда мындай энтигип калабы? Ошо жөтөлгөн мезгилде. Энтигет. Какырык чыгабы, чыкпайбы? Какырык чыкпайт. Температура чыгабы, чыкпайбы? Температура чыкпайт. Чыкпайт. Силер жөтөл менен, демек негизгиси жөтөл менен 1 жылдан бери кыйналып келип атасыңар. Аппетити кандай? Аппетити жакшы. Аппетити жакшы эле. Кээде чарчап жатып калабы бала? Чарчап даже баскысы келбейт, чуккагысы келбейт. Эми сиз мага келерде эмне кылдыңыз? Мени кайдан уктуңуз? Биздин методду каяктан уктуңуз? Мен өзүм ошол аллергия дегенден аллергиясына текшерттим. Анан көп эле аллергияларды издеп, анан YouTube'га кирип эле ошо аллергияны көрүп калып сизди көрдүм. Аллергияга кирип эле жакшы сүйлөгөн кезде, анан ошондон мен сизди кайра атыңызды жазып алдым дагы. Instagramга келип, Instagramдан аккаунтуңузду тапты. Анан өзүмө тиешелүү информациялар карап аттып, ошол балдардын жөтөлүн көрүп калдым. Анан ошол жерде сиз массаж жасаганыңызды көрүп, ошону эле неме кылып алдым дагы, кайра өзүм балама массаж жасадым. Так, кайсы күнү жасадыңыз? Күнү кечинде жасадым. Кечинде жасадыңыз. Мен 3 күн катары уктаган жокпуз. Баарыбыз уктабай жөтөлү ушуну карап чыктык. Анан кечинде күндүз сизди көрдүм, кечинде май алып келип массаж кылдык. Массаж кылып, Кудай ушул жакшы эле жөтөлбөй калса экен ошондон кийин деп. Бирок кечинде сездим да, ошол массаждан кийин чын эле жөтөлбөй калат деген ойдочу. Анан массаж жасадым. Ошону мен жакшы уктады да. Жакшы, түнү жакшы уктады. Түнү жакшы уктады. Таң атканча спокойно кичине жөтөлүп койду, ошону уктады. Силер да уктадыңар? Ооба, биз да уктап, жыргаттык. Так, урматтуу мекендештер, мен эмнени айтайын деп атам. Мындай да, мен эми ушул видеону мурунураак чыгарайын дедим, бирок күнүгө жумуштан колум бошобойт эле, мына бул ата-эне алып келген үчүн мен мына видео аябай туура жакшы келип калды да. Мен кече жакында ошо Facebook'та, интернетте карасам эле, окуй эмне үчүн детский поликлиникада аллерголог аз, эмне үчүн пульмонолог аз, эмне үчүн биздин балдарыбыз очередте турат деп эле ушунчалык көп ата-эне ызылдап, ушу поликлиникага алып барсак эле, ушу биз дары берсек эле ушу биздин бала жакшы болуп калат деген ниетти негедир биз адамдар мээге ушуну жазып алганбыз да. Мен көптөн бери айтайын дегеним, жок, эч жакка алып барбагыла. Эң жакшысы үйдөн эле кармагыла, үйдөн эле ушуну жасай бергиле. Силер эч кандай бир жакка барып чуркап, очередь күтпөйсүңөр деп айткым келди эле да. Мына бул жак ушул менин оюмдагы нерсеге пример болуп турат да, мына. Демек, бала жөтөлдү. Менин профессорум айтат да, сенин де чачыңдын түбү ооруса дагы дейт. Бутуңдун учу ооруса дагы, колуңдун учу ооруса дагы, ичиңди карма деп айтылат да. Биз кыргыздарда да абдан жакшы айтканда, ичиң таза болсун деп. Демек, биз ич менен заниматься этебиз, башка жакта ооруларды жакшы кылабыз. Көрдүңүзбү? Баланын ичинде проблема бар да. Бул деген сөз ички чегиш шамалдап калышы мүмкүн, жоон чегиш шамалдап калышы мүмкүн, дискинезия желчно-выводящих путей деп коет. Уже ички чеги, жоон чеги шамалдап калганда өт башкычасын или көтөрүп коюшу мүмкүн, или бир жака чоюп коюшу мүмкүн. Ошондо өт башкычанын трубасынан жакшы өт куйбай калышы мүмкүн. Демек, биз баланы жакшы кылыш үчүн ошол өттү түртүп, ошол ичегилерди түртүп,
жоон чегилерди түртүп, киндиктин тегерегин түрткөн сайын алардын кызарып шишиген жери кетип, ушул жердеги без, баягы эле без айлануу жакшы өйдөгө чыгып, акырек сабактын аркасындагы венага куюп берип, курсакты бошоткон үчүн өпкөнү кой берди дагы, моюнду кой берди дагы, жөтөл токтоду да. Демек, урматтуу ата-энелер, эгерде бала температура туткан болсо, 200 граммдык грушага биринчи ошо жылуу суу 200 грамм 200 мл стаканга жылуу суу аласыңар дагы, 1 чай кашык соданы газдетип, ошо менен биринчи клизма жасайсыңар, заңдарын чыгарасыңар, кааласаңар 2 жолу кайталасаңар да болот. 2 жолу заңды кайталагандан кийин, үчүнчүсү 100 грамм жаш баланы чоң кичинесине. 14 жашар, 13 жашар бала болсо, анда ага 200 грамм болсо болот. 10 жашка чейин 100 грамм сууга 1 чай кашык перисти коюп туруп, көчүгүнө коюп койсоңор, температура түшөт. Демек, поликлиникага, больницага чурканын кереги жок экен. Баланын температурасын түшүргөндөн кийин ага лимфа массаж жасап баштайсыңар. Ошо лимфа массаж жасайсыңар, анан висцерал массаж жасайсыңар, аллергия да кетет, жөтөл да кетет. Мына аллергический бронхит деп баланы 1 жылдан бери антибиотик берип атабыз. Бирок баладан жакшы болууну эч сөзген жок эне. Акырынын эне метод издей баштады. Бул дарыдан башка эмне кылсам болот деп. Демек, дарыдан башка бул бир гана курсакка массаж жана денеге лимфа массаж жасаш керек. Ошондон мына бала азыр жөтөлбөй эле отурат. Эне айтат, бир жөтөлгөндө көпкө чейин токтобой жөтөлөт деди. Мен азыр келери менен дагы жасап койдум. Абдан жакшы бала экен, биз ага укол сайбадык, ичиңи кармадык, мына ичин кармадым, лимфа кичине жасап койдум. Бала абдан спокойный. Демек, ата-энелер, балдар ооруса коркпоңуздар. Профессор менен поликлиникага издегенде мурун силер биринчи үйдөн ошо баланын ушу мен айткан методдорду жасагыла, анан кийин эгер ага болбосо анан башка жакка жылса болот. Бирок мен ишенип турам, көп эле балдарды, 90% балдарды үй шартында эле адам өзү жакшы кылып салса болот. Демек, азаматсыз, мен эмне дейм, мен дайым келгенде мен жакшы болуп атам деген адамдарды өздөрүн мактагым келет да. Азаматсыз, апасы изилдеп, бул кое турчу, бул дарыдан башка нерсе жокпу деп изилдеп, тияка кирип, Фейсбукка, Инстаграм, башка жактарга кирип отуруп, баланын ден соолугун жакшы кылыш үчүн эне изденген. Демек, мен дайым айтам да, эне бул үйдүн куту да, эне бул баланын ден соолугу да, эне баланын ден соолугун карап, ошонун ыкмасын жасап, ошонун себебин жок кылганда гана бала сонун өсө баштайт. Азаматсыз, мен эми дагы кийинки нерселерди сизге үйрөтүп берейин, баланы жакшы кылабыз. Эми бул жерде эң негизгиси сөзсүз түрдө баланы сүлүк алып келиш керек. Сүлүк курт алып келерден мурун балага Инстаграмдан, Ютубдан болобу, Гуглданбы сүлүктү көрсөтүп, ушундан жакшы болосуң балам, ушуну алсаң, анан сен конфет жеп каласың деп туруп, баланы даярдап алып келиш керек. Саламатта калыңыздар, балдар оорубасын.